Assalamu алейкум. Жанагы кээ бири жазып атпайбы? Мират эке, сиз Тифкоиндин талабын талашып атасызбы? Же Тифкоинди реклама кылып атасызбы депчи. Барган айтып коюн, Тифкоинди реклама кылган эмесмин, кылбайм дагы. Элге дагы совет бербейм алла деп. Анткени көп адамдар кредитке батып алып атыптыр. Акыркы машинасин сатып алган атыптыр. Акыркы үйдө акчасын алып чыгып барып, ошо Тифкоин алган балдар, алган бир туугандар толтур экен. Алдын ала бирдемке кыларын алдында ойлонуп, 7 жолу ойлонуп, бир жол кезиңиздер деген сөз бар го. Анда эмесе Тифкоин боюнча көйгөйлөрдү көтөрөлү. Бүгүнкү күндө кандай маселе болуп атат десек, көптөгөн акчалар, адамдар акча салган, ошо акчалар жок болуп атат да. Ушундой болуп атабы? Эң чоң суммалар бар экен, миллиондон ашык акча салган да балдар бар экен. Үйүн сатып акча салган балдар да бар экен. Эми ошо баягы эле карапайым эл да алданган. Анын баарына жанагы айрым блогерлер акча үчүн алып чыгып реклама кылып атат. Артын ойлонбойчу. Артында эмне болот? Эртең күнү мошеннический ходторго, ушу мошенниктерге алданып калса, ошол эле блогерлер эртең күнү элдин алдына жооп бериш керек деген казактарда чыгарып атпайбы азыр, туурабы? Казакстанда да ушундай болуп атат. Блогерлер реклама кылган, аягында ошо блогерлерди өздөрүн камап, азыр күндө следствие жүрүп атыптыр. Ошого байланыштуу Тифкоин маселеси баягы эле күнүгө жазат, Тифкоин боюнча жазгандар аябай көбөйүп кетиптир. Анткени бүгүнкү күндө рынокто 5 миллион деди Тифкоин, 5 миллион Тифкоин, 5 миң держатель бар. 5 миң, жок, 5 миң держатель эмес, 5 миллион Тифкоин рынокко сатып кеткен да элге. 5 миллион Тифкоинди эле $1 эсептесек эле, бул 5 миллион бакс болот экен. Бирок 10, 20, 30 доллардан сатышат. Бирок алар убагында $10 алыптыр, $12 алган балдар бар экен. Элестете эле, бул январдын, мен сагырттым ошо сөттөрдү. Январдын ортолорунда Тифкоинду реклама алгандар $20 түшөт деген. Бирок эмнегедир $20 чыкпаптыр, $12 чыгат деп. Февраль айында Тифкоин даже будет $50-60 деп аябай катуу реклама кылышыптыр. Бирок ошол чынбы, чын эмеспи, баарын тактап алалы. Анан азыр мерде Нурлан, связьта болсоң жазчы, мен связьтамын деп сени кошолу. Анткени издегендер абдан көп болуп атат, сеничи. Нурлан, связьтасыңбы? Туугандар, азыр алдын ала айтып коеюн, сөгүнмө жок, сөкмө жок, баары в рамках закона болсун. Принять. Нурлан Мамакеев да азырга чейин реклама кылып өзү да иштеп келет дейт. Нурлан Мамакеев, салам алейкум. Нурлан, жерде сен по твоей душе жазгандар өтө көп экен. Тага. Саналыш керек. Сенин оюңду айтчы, эмнеге бүгүнкү күндө ушунча карапайым кыргыз сени издеп жүрөт? Андай издеп жүргөндөр, Ринат, ачыгын айтканда аз эле да. Бул жерде действительно алганда карап алгандай. Мурда биз менен иштешип жүргөндөр, биз менен келишпей калгандар, мага өчөшүп калгандар дегендер бар. Азыр специально маалыматтарды угуп атам, бир толкун, кандай десем, бир какой-то адамдар чогулуп алып, именно мен комментарияларга, именно ошондой группаларды ачып алып, ошентип элди бүргүтүп, элди паникага алдыргандар. Еще бул жерде конкуренция деген бар да. Башка токендерди ачпадыбы, мен бир жыл мурда айткам, Тифкоин чыгып атканда, дагы учур келет 20-30 100 токендер ачылып кетет. Вот ошолор өздөрүн бизге конкурент кылып коюп, ошолордун бир пландары болушу мүмкүн. Бул жерде чоң акча бар да. Тифкоинди жамандаса, мени жамандаса, муну жыгытса, анан алардын коину өссө деген максатта кылышат. Бул бир, экинчиси, Кайсы компания, кайсы монеталар ошондо? Көп, аттарын атабай эле коеюн, көп. Көпчүлүгү жабылып кетти, Тифкоинден кийин канчасы чыкты, көпчүлүгү жабылып кетти. Муну оңой көрүштү да, ачык эле элге таркатып, анан баалуулугун жаратабыз деп оңой көрүштү. Ошол себеп ал жактарда бар. Анан действительно күйүп калгандар деле бар. Арасында плюс түшүнбөй алып алгандар бар. Бул жерде ошондой ситуациялар көп да. Азыр бул жака Тифкоинчулар кирген болсо деле, Тифкоинду сүйгөндөр, Тифкоинду колдогондор аябай көп. Мисалы, 1000 адам болсо, бир 50-100 действительно каршы турат да. Колдогондор көп дегендечи, мен мынтип карап көрдүм да, анализ кылып көрдүм. Жалаң эле блогерлер, Нурлан Насиптин карындашыбы, эжесиби, мен айына миллион табам, 200 миң бир күндө болуп калат деген рекламалар кетет да. Мен элестетсең, азыр мен деле мага эл ишенет да. Мен азыр чыгып айына 200 миллион табам, 2 миллион рубль, миллион сом табам. Мону сатсаң, жакшы акча түшөт экен десем, эл ишенет, артынан ээрчийт. Ошол кырчыларды жанагы Супер ТВ эле, Супер ТВ аябай реклама кылыптыр, сеничи. Сен ошолорго ошондо кандай акча төлөп бергенсиң да? Естественно, кээ бирки рекламалар үчүн акча төлөнөт. Кээ биркилер үчүн төлөнбөйт. Кээ биркилеринде өздөрүнүн интереси болот да. Көп блогерлер бекер эч качан кылбайт дейишчи. Анткени мен көптөгөн айрым блогерлерге кайрылам кедечи. Мону чыгарып берип койчу десең, сразу эле мындай түшүнөт да, понятно, что они что-то хотят. Анан сен айтып атпайсыңбы, айрымдар бекер эле кылган эмес деп ойлойм.
эч бир адамды күнөөлөбөйм да. Onu bafak böyle болгондо айтам. Неге дегенде биздин ашып эмне болду? Биз ошо блогерлерди реклама кылдыргандан кийин элде поток болуп кетти. Спрос аябай көп болуп кетти. Кээ биркилер түшүнбөй алгандар көп болуп кетти. Ошол учурда баа кескин өсүп кетти дагы. Ошондон адамдар кээ бир адамдар жабыркады. Түшүнбөгөн адамдар. Түшүнгөн адамдар азыр мисалы $10 мисалы мындай да бул рынокты сен деле жакшы эле түшүнсөң керек негизичи. Криптовалютанын көп нерседе сенде нерсе бар да. $12 алган барбы дейт. Мисалы $12 алгандар бар да. Толтура. Бирок алар азыр өткөндө 40-30 сомго чейин түштү да. $12 $12.000 минустук коин алган болсо мисалы да, баягыда 40-30 сомго чейин түштү. Ошо түшкөн учурда дагы алышты кээ биркилерчи. Түшкөн учурда дагы алышты. Эми $12.000 минустук алган болсо түшкөн учурда $12.000 мындайча айтканда 30-40 центтен канча уштуп келет? Бер жагы 30 миң 40 миң уштуп келет. 30 миң уштуп келет да бер жагычы. Ошо менен общий кетирген акчасы $24.000 болуп атат дагы. Тифкоиндун количествосы 31 миң уштук болуп калып атат мисалы. $24.000 31 миң уштукка бөлө келгенде ал $1 жетпеген акчадан тура келет да. Бул мен эмне себептен айтып атам? Баягыда биткоин деле 2017 жылы $20 миң чыгып, кайра $3.800 түшүп калган да. Ошондо 1 уштук 10 уштук биткоин алган $200 миң мындайча айтканда. Кийин ошол эле 10 уштук биткоинду $38 миң алып калды да. Ошо менен канча артка кетип атат? 100 баланча миң $162 миң артка кетип атат. Бирок түшүнгөн адамдар Жок, Нурлан, биткоиндин эмеси бар да. Несі бар? Анын келечеги бар, анын за ним закреплен эмелер бар, ани гарант берет. Бүгүнкү күндө биз гарант бере албай атпайсың сен. Биткоин эмнеге гарант берет? Гарант бере албайт да турбу, Тифкоин. Биткоин эмнеге гарант берет? Жок, бул деген хотя бы мировой биржада турат да бул нерсе. Мындай да, азыр экөөбүз мындай нерсени Мисалы биткоин карап тур. Ал биткоин эсли адам менен сет болуп атпайбы? Бүткөлүк сет болот болчу. Биздики Кыргызстан болот пока. Сен да карап тур. Турцияга чыгабыз, $20 алла, давай шашылла, бүгүн арзан болот деп. Ошондой видеолорум бар экен го. Биз февраль айында $20 чыгат дегенбиз, бул $20 чыгат туугандар. Мен гарантия менен айтып кете алам, эмнеге дегенде Ринат, бул жерде мындай да, давай биткоин менен тифкоин айырмачылыгын айтып кетели, Ушу нерсени элге терең жеткирели. Биткоин деле жаш болгон. Токен коиндар менен айырмасын айтып берсең аны. Аны деле айтып берем. Биткоин деле жаш болгон да. Биткоин деле жаңыдан төрөлгөн. Анан 1 жыл иштеп, 2 жыл иштеп, ошентип 12-13 жылдан бери иштеп, анан ушундай баалуулукту ушундай элге жайылды да бул биткоин, анан биткоин болду. Азыр биткоинга салыштырмалуу биткоин чоң сыяктуу киши боло турган болсо, тифкоин азыр учурда 2 жаштагы бала да. Анан азыр 2 жаштагы баланы эле өспөйт. 2 жаштагы баланы ошондо 12-13 жыл күтөбүзбү ошондо үйдү сатып салгандар, машина саткандар. Түшүнбөй атасың, эме Ринат, 12-13 жыл күтүштүн кажети жок. Бул жерден раскрутка кылыш керек. Ошол биткоинда раскрутка кылыш керек. Хорошо, антип кылыш керек. Реклама. Сага окшогон жигиттер. Муну тифкоинду как Кыргызстандын бренди, Кыргызстандын акчасы кылып чыгарсак болот. Мындайча айтканда, сомду биз дүйнө жүзүнө тарката албайбыз. Блокчейн ичинде турган тифкоинду как сом сыяктуу кылып, то есть биткоин сыяктуу кылып туруп дүйнө жүзүнө таркатып болот. Мисалы азыр карап тур. 2 жыл мурда мисалы тифкоинга эч нерсе сатып албайт элең да. Азыр кудайга шүгүр көп нерсе сатып аласың. Тифкоиндун артынан уже көп бизнестер ачылды, 4-5 бизнестер ачылды да. Азыр тифкоиндун кем 2 жыл мурдага караганда рост эффекти аябай чоң. Да, баасы түшкөнү менен, бирок анын артында кылынып аткан иштер аябай чоң да. Мисалы велосипедтер келди, мисалы миңдейби ушундай велосипедтер келди. Азыркы учурда бүт коробто жүрөт. Ал Кыргызстанда андай нерсе болгон эмес. Ушул дагы тифкоин артынан келди да. Жаңылышасың. Кыргызстанда велосипед нерсе бар болчу илгери. Арендага. Жана физкульт, жана эме деп калмый, жана көчөлөрдө каршеринг окшогондорбу? Монета акча ал жерде велосипедтер тизип алат дагы адам акчалай алып турат ал жердечи. Анан арендага берет, айланып келип, кайра адамга тапшырат. Алар бар болчу. Азыр эч кандай адам жок. Велосипедтер жок. Ошондо мисалы ошону айтып атам, адам жок, негизи илгери турган, физкультурный жакка ачылган. Советский Ахунбаеванын кезгичинде ошол бар болчу. Ал биз жаңы ачканда мен ошону эме деп айткам. Бул бизнестин келечеги пока азыр эмес. Но в будущем деген да. Сен утпайсың, жок. Банкротко турган алар. Азыр данный момент жок болду да. Данный момент жок. Азыр иштеп аткан, азыркы учурда ошо биздин ошо келген велосипедтер да азыркы учурдачы. Бул бир. Экинчиси, жанагы Amazon'ду билесиң, Amazon сыяктуу чоң маркетплейс ачылды да, караван деген. Ал жакта дүйнө жүзү ошол жака товарын алып кирип, дүйнө жүзүнөн товарлар кирип, ошол жакта соода сатып жүрүп, соода сатып болгонун эсебинен акча түшөт, ошонун эсебинен анан тифкоинга жумшалат да. Тифкоин өсүнө, росуна ошол жактан финансирование түшөт.
Бул экинчиси. Үчүнчүсү хлорелла деген келген. Хлорелла бул өзүң деле издеп көрсөң болот. Бул бүткүл нерсеге пайда. Малга болобу, адамга болобу, чөпкө болобу, эгин-тегинге болобу, бүткүл нерсеге пайда. Ошонун заводу курулуп атат. Ошолор Кыргызстанда азыркы учурда мисалы көңдөн же болбосо башка химикаттардан караганда хлорелланы мисалы эгин-тегинге болсо же мал чапаачылыгына болсо малдары семип, эгин-тегини жакшы болот да. Вот ошол нерсени бул ошол хлорелланы деле мисалы Казакстанга, Өзбекстанга немелерин куюп, буну дагы расширение кылсак болот хлорелланы дагычы. Ошондой. Анан ГЭС курулуп атат, мини-ГЭСтер. Алар деле тифкоиндун артынан курулуп атат. Еще канчалаган магазиндер бар мисалы. Азыр дагы кошулат. Эмне дегенде тифкоин менен соода сатып кылгандын 2 плюсу бар да. Любой магазинге кошулуп тифкоингачы. Тифкоин менен оплата жүргүзгөн учурда биринчиси тифкоин менен кошо алда реклама болот. Экинчиси дүйнө жүзүнө таркатып атабыз. Если Кыргызстандан чыгарып дүйнө жүзүнө тарката турган бир бизнес болсо, Onu tифкоин менен кошуп Сен айтып атпадың, январда будан буйруса турецкий биржага, рынокко чыгабыз деп, ошо чыктыбы, чыккан жокпу? чыккан жок. Эмне себептер болду ошо чыкпай калганына? Анын себептери аябай көп. Неге дегенде биз биринчиси опытту жоктук кылдык. Экинчиси биз инсандарга кандай десем, ошол жакта неудачно болуп калды. Эми адам ар кандай ситуация болот да. Келишимдер башында башкача болгон. Ал жака барганда миңдей киши болот. Ошол жакта миллиондогон товар обороттор болот деп келишим сондай. Биз бул жактан 400 брокерди алып барганбыз. Ар бир киши $1000 төлөп. Ошентип 400 киши бардык. Бирок алардын айтканындай болбоду. Жана айтып аткан 400 киши $1000 төлөгөндө бул $400,000 да турабы? $400,000 жанагы биздин могу бир туугандар, могу отурган врачкалар берген акчалардын счетуна урутат да. Бул жерде брокерлердин өздөрү чыгарган $1000. Бирок аны кийин биз эсептеп кетсек, ал $500, $600 менен деле барып келсе болмок экен. Ошол расходду туруп барып, бир жума эс алып келсе, бир жума ошо отелде жатып келсе болмок экен да. Бул жерде дагы кошулган, бирок аны биз уюштурган эмес, биз ошо 4 тараптан уюштурулган. Частный самолеттор жалданат деген, самолеттор жалданбай эле ар бир брокер бөлүнүп рейс болуп учуп барышкан. Оптон бир самолетто барышат деген. Эми кыскасы бул жерде нюанстар аябай көп да. Ошол баргандан кийин жанагы сүйлөнгөн сөздөр башка. Просто буларда менимче ой болгон, ошо кыргыздарды полный чогултуп туруп, анан өздөрүнүн токендерин кайтетебиз деген болгон да. Нурлан, сага айтып коеюнчу, мерде сенин командаң жазып атат, брокер Малика, Тиф брокер бирдемке деген сайттар бар экен, аккаунттарчы мерде. Мен блокко коюп коеюн сразу эле. Не надо людей заблуждение вводить да. Анткени мерде сенин командаңды билбейм, сенин балдарыңды мерде айрым блогер кирип, блогер рулит, Тифкоин рулит, анан Тифкоин мончадан көтөрүлүп атат, өсүп атат деп. Жазып атат, ошолордун алдын ала айтып коеюн, жигиттер ким жазса ошону сразу автоматически блокко кое беремин. Мага баары бир. Сен мага айтсаң, жазбай тургула достор, Тифкоин тууралуу жазбай тургула, просто мындай да. Вообще жазбасын эч ким. Тифкоин иштеген брокерлер силерге айтып коеюн. Вообще жазбагыла. Жок, Ринат, сен түз кара да, өзүң түз караган адамсың. Бул жерде башкасы. Ошо айтып коеюн, анткени алар мындай отпой, мортуда рекламасын тыгып отпой. Зачем нам? У нас же нету рекламы никакой. Реклама оюңарды жазгыла, реклама тыкпагыла сурадым. Рекламаны салбагыла ортого. Ким менин сага сөз берди, атың ким? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Менин атым Жансур. Ринат байке, Нурлан байке. Салам, жакшы. Мен биринчи суроом эме да, мен мурдакы жылы, бир жыл мурда августта мен Нурлан байке билсе керек, мен 2-3 жолу сиз менен прямой эфирге чыгып талашкам. Нурлан байке, сиз Тифкоин сатып албайм дегенде, бул жакта тааныштардыкы бар болчу да. Мен көп эле талашкан. Ошондо сиз брокерсиз да турабы? Ооба. Сиз саткансыз аларга, эмнеге сиз кайра сатып албайсыз? Кимге сатып турмун? Жок, сиз элге саткансыз, элден эмнеге кайра сатып албайсыз сиз? Ким айтты сатып албай атат деп? Мен сизге чыккам да связьга, даже прямой эфирде чыгып эметкем го мен сизмен, Телеграмдан заблокировать этип. Менде бар. Мен $7, $8, $9, $10 чейин кайра покупка кылгам. Ошол биржанын баасы ошол баада болуп турган учурда. Азыр естественно сатып албайм. Неге дегенде биржада баа ага жол бербейт. Биржага качан $10 чыкканда, ошолордун баасына чыкканда, анан сатып алып, перепродать этип, кайра биржага кирип сатып бере алабыз да. Азыр сатып албаганыбыздын себеби
ал 12 доллардан алынып калган токендерди кайра ошол азыр 1 доллардан сата турган болсок, бул минуска 9 доллар минуска кетип. Ошол качан өскөндө ошол учурда сатып, же кошумча кайсы баага чыкканда сатат, ал адамдын өзүнүн эрки да. Ошол убакта сизге айтылган да, Нурлан байке, мен сиз менен деле сүйлөшкөм да, сиз албайм, колуңан келгенин кылып дегенсиз да, туурабы? Качан албайм, колуңан келгенин кыл дедим. Кече деле барды го сизге, мурактан Буштогун Жаллаттан 2 машина болуп барышты да, сиз кече Кыргызстанга келгендечи, Момуновада офисиңизгечи. Ооба. Ошондо айтышты да, сизге акчамды кайтарып бер десең, сиз колуман эчтемке келбейт, каласаңар камат кыла деп айттыңыз да. Жок, мындай да турган. Бул биржада турган нерсе. Мен ошол жерде да айткам. Баа өсөт, биз иштеп атабыз, баа өскөндө сатып беребиз. Мен албайм деген эмесмин. Азыр ала албайм деп. Мондай бир вопрос. Сенин брокерлериң иштейт да, туурабы? Брокердин задачасы эмне? Брокерлердин задачасы реклама бериш, үйрөтүш, айтыш. Жок, рекламадан башка өзүнүн личный өзүнүн милдети. Брокер деген ким өзү? Булардын милдети ошо прямой өзүнүн жумушу эмне бул? Маалымат Купил подешевле, продал подороже, туурабы? Купил подешевле, нашел здесь клиента, с ним договорился. Бунун тифкоинин буга сатып берет. Ортодо мажасын өзүнүнкү, туурабы? Посредник, брокер деген адын посредник. Туурабы? Хорошо. И за иштерин да. Анан эмне сен айтып атпайсың, булар алабыз деди эле кайра. Тифкоинди кайра алабыз өзүбүз брокерлер. Реклама кылды эле. Жок, например, ошол убакта, например, 5 доллар болгон болсо, булар 2 доллардан сатып алышкан да, эмелерчи, элдерчи. 5 доллар болуп басы өскөн биржасында, Yobit деген биржасында. А булар 3 доллардан алабыз дешкен. Кандай болуп калды ошол? 1 доллар кем алган. Түшүнүктүү. Значит, булар өздөрүнүн баасын койгон турбайбы? Тиякта биржада 5 доллар көтөрүлсө. Тиякта башка баа, бул жерде брокерлерде башка баа. Ошондо эл өзү деле күйүп атпайбы, бүткөн сайын деле. Туурабы, Нурлан байке? Гарантия жок болуп калып турбайбы? Мисалы мен бүгүн 10 доллардан алсам, 20 доллар чыкканда мен 20 доллар сатам десем, силер өзүңөрдүн бааңалы коюп өткөзгөн бүгүнкү күндө, туурабы? Мен жок, Ринат 10 доллардан алам деп. Ринат, мындай да. Ошондо. Сен айтмакчы 20 долларга чыкканда, сатып ала турган жак 19 бирдемке болот. 19,5, 19,70, 20-30 цент 1 долларга чейин разница болот да. Ал разница, ал эмне разница? Комиссияда. Бул комиссия биржа бул жакта алам деген мындай да. Жана обмен валютага барсаң, бир жагында ала турган, бир жагында сатып турган жер бар да. Ала турганда ал адамдын жана ошол ортодо обменщиктин комиссиясы ал. Иә. Ошо ортодо отурган обменщик купил, продал. Обмен биржанында комиссиясы бар. Анан естественно сата турган баадан караганда ала турган баасы не болот, төмөн болот. Аны мурда кошелектон кошелек өткөрүү үчүн бир переводко 20 доллардан 30, 40, 50, 60 долларга чейин акча алчу. Мурда ERC-20 деген эски блокчейнде турчу. Этерскан блокчейнде. Ошол себеп транзакциясы кымбат болгондугу үчүн бул биринчи себеп. Экинчи себеп, бир жагга алып кирип, ал жактан сатып, ал жактан акчаны чыгаруу дагы өзүнчө бир ал жакка да неме комиссия кетет. Үчүнчүдөн брокерлер офисин төлөйт. Жеген ичкени, баскан турганы только ошо брокерлик менен жүрөт, башка иши жок да. Вот өздөрүнүн комиссиясы болот. Ошол себеп 1 доллар, 1,5 доллар рыночный сатылып аткан баадан караганда 1-2 доллар арзаныраак болот. Эми мен сага айтып кетейин. Ошо 20 долларга чыккан учурда дагы 17, 18, 19 доллардан сатылат. Ал биржанын эмесине жарата. Анан бул жерде мындай, 20 доллар болуп турган болсо, бул жагы 19,5 болуп турган болсо, ал жерден балким 100 үчтүк алам деп жазып койгондур. Байке, сөздү көп кылбай, фактыларга, суроолорго өтпөйлү суранчы. Кандай дейсиз? Нурлан байкеге суроо, Тифкоиндин основатели ким, аны эмне үчүн аты Тиф? Эмне үчүн аты основатели Кеңешбек Алианович, аны баары эле тааныйт. Анан Тиф болгондо аны өзү да чечмек. Основатель жөнүндө айтып кетесиң бираз кыска, ким ал? Каякта иштейт, эмне иш кылат? Программист кандай байке? Алианович деген өзү Европада иштеп окуп келген. Окуну школдо сатылчам бүткөн, кызылыкпен. Шахмат, математика, ушундай чыган жигиттердин чыган байкелер бири. Көптөгөн обученияларга барып.
Бул компания банкрот болгондо сен эмес ошол байке жооп береби же ким жооп берет? Мисалы артын ойлосокчу. Кандай банкрот болгондо? Банкрот болду деп коелу бул компания. Бул компаниянын неме Ринат, мону түшүнүш керек да. Бул компанияда негизи кандай адамдар банкрот болот? Кандай адамдар выигрышта болот? Ошону эле билиш керек. Бул компанияда банкрот деген нерсе жок. Компания эмес бул, криптовалютада. Криптовалюта. Мунун баасы түшкөндө гана временно утулушу мүмкүн. А банкрот болгон адамдар булар паникага алдырган адамдар, анан планы жок алып алган адамдар. Паникага алдырып, мисалы $1 болду, эртең 40 цент болуп кетти, сатып үйдү да. Всё, 60 цент назад кетти, үйдү. Суроого өтпөйлү Нурлан байке, сураныч. Мен суроого жооп берип атам. Эми ошондо тиф деп эмнеден аталат? Например, могу алтын коин деген бар кыргыздардыкта, например, алтын деген бул золото. Тиф деген эмнени означать этет именно? Бул негизи Тыртков фамилия атына чыккан. Ооба. Эң туура. Не болуп калды? Браттык катып калды го дейм. Эми көп суроолор бар Нурлан байкеге берчү суроолор. Азыр Жолдубекти кошобуз. Ким? Туугандар шашпай турла. Жолдубекке биякта бир кичинекей эмелер менен голосовойдо угузуптур, анан кошобуз. Мен суроолорун берип бүтүп алайын, братан. Az кошобуз. Az кошмок кайра Нурлан байке. Нурлан кайра ыртсан. Бирөө чалып калды агачы. Ошо шефи чалып калдыш керек. Ушул маселени көтөрүп өз жакшы кылыпсыз. Күйгөн элдер көп, адамдарчы. Группаңызга киргем. Прямой эме сториска чыгардым го, эртең тифкоин боюнча маселе болот. Вопрос берилет десем, айрым адамдар мага мынча жазып атат. Ринат, сен да көрсө арам акча алданып, сен да реклама кылып аткан турбайсыңбы дейт мени. Жок, эми 5 кол тең эмес да, ар ким ар кандай түшүнүп атат да, братан. Жок, анан күйгөн сайын кайра ушундай жаман сөз жазса дагы эме болосуң го. Эми андайга көңүл бурбай эле коюңуз, сизди колдогондор көп эле да, братан. Например, 100%тен бир 2% эле ошондойлор чыгат, негативчилер. Чөтө Нурлан кошулбай атат, Нурлан анакей. Нурлан ыргытсаң, Нурлан жок болот эфирде даже. Эмеге жок, запрос ыргыткан жок. Кече группада айтылды эле го, эми прямой эфирге чыкканда катып чыкпай калат кайра деп. Ошол 100 эле болду го дейм. Жок, азыр кошулуш керек. Андай болот болсо билбейм. Бул тагай врачка аткандай, мен атканда мен аттым эле. Нурлан жок. Ан жок, мага кошулуп берет. Так. Нурлан жок болуп атат. Кече бул тифкоиндан күйгөндөрдүн эмелери бар да, Ринат байке группасычы. Тифкоиндачы 7000 киши алыптыр, 7000 киши дейт. Ошол акча салып алгандар көп, өзү булар деле башында скам проектти өздөрү түртүшпөдү, азыр Тыртков деп атпайбы? Ошол да создатель өзү россиялык. 2018 создавать эткен ал Тыртков деп. Булар алып алып анын реклама кылышкан. Короче, булар актер менен келишим түзүшкөн го деп койдум. Жок, келишим түзгөн жок, ал алдап качып кеткен да, качып калган эми сатып туруп, кеңеш айланыш деп атпайбы? Ошол сатып туруп кетип калганда мындай связьга чыкпай койгон. Группаларда деле Тыртков основатель өзү создавать эткен группа бар эмеде, Телеграмда. 2019-жылы жазгандары бар да. Дампит этип салдыңар го, сайтты жабып салдыңар го деп. Фактылар толтура эле. Ошо булардын мындай да, мен бизге мейли мен тифкоин кандай алды, кандай болот, жакшы болобу, жаман болобу мага баары бир. Мерде алданган элдин акчасын кандай кылып кайтарып берет? Эң башында. Ошол суроо болуп атпайбы? Булар жеп салбады, ачык элечи, жеп салды да бүттү эле. Көрүп атпайсызбы? $1000 ошол элдин акчасы да, братан. Бизнеске акча коюшпаганда, акчаны коюш керек эле ошол акчаларды. Карапайым элге да мына айтып кетейин ушул жерден. Акыркы акчаңыз болсо, мындай түшүнбөгөн нерселерге такыр салбагыла да акчаңыздычы. Андан көрө мына билчү адамдарга барып, сурап, кеңеш алып, мировой биржада барбы, жокпу, негизи криптовалюта негизи өзү эмне дүйнө, келечеги барбы, келечеги жокпу деп анализ кылып туруп, анан ашык акчаңыз болсо бир $1000, $2000 турабы? Мындай ашык ташып атса, анан рисковать этсеңиздер болот деп ойлойм да. Мен ошондой кылмак. Нурлан байке кошулбайт.
кошулат, кошулуш керек. Болбойт анда кошулбай калуу деген.